Көрөрмандарыбызга салам айталы. Кутмандуу таң, урматтуу телекөрүүчүлөр. Декабрь күнгө шаршемби, бүгүн эл аралык тоолор күнү. Тоо дегенде толкуп кетебиз, тоодой пейили бар, тоолорду сүйгөн өзгөчө элбиз. Андыктан бүгүнкү күн дагы биз үчүн өзгөчө маанилүү. Анан бүгүнкү күндүн майрамдалып калышы дагы ушул Кыргызстандан башталат экен. Туура айтасыз, 2002 жылдан бери карай белгиленип келет. Анан кийинчерээк эл аралык деген макамга ээ болду десек дагы туура болот. Эми тоону биз сүйөбүз деп гана айтып койбой, тоого кам көргөндү дагы билели, тоону сактай билели, коргой билели, жаратылыштын ошол Кудайдын берген бир жаратылыштагы белегин бир кемитпей ар бирибиз коргоого аракет кылалы. Мына ушул багытта кандай иштер аткарылып жатат жана алдыдагы максаттар жана бүгүнкү күнгө пландалган иш-чаралар жөнүндө маалымат алуу максатында Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Чороев Бакыт Кадырмамбетович агайыбыз бизде мейманда. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз агай. Кутмандаңыз менен, майрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Бүгүн 11 декабрь бүткүл дүйнөлүк коомчулук эл аралык тоолор күнүн белгилеп жатат. Жалпы эле Кыргыз Республикасы ушу тоолуу аймактар, тоолуу өлкөлөрдүн демилгечиси болуп, биринчи ролдорду аткарып, ошолордун таламын талашып, көйгөйлөрүн чечүү, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында көп иштерди аткарып келет. Ошонун бири эле ушул 2002 жылы ошо Бириккен Улуттар уюму Кыргызстандын сунушу менен алгачкы жолу ошо 2002 жылды тоолор жылы деп жарыялаган Кыргызстандын сунушу менен. Ошондо биринчи жолу тоо платформасы кабыл алынып, Кыргызстан ошондон тартып биринчи өзүнүн тоо көйгөйлөрүн чечүү боюнча максаттарын ишке ашыра баштаган. 2003 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында 11 декабрда ошо эл аралык тоо күнү деп жарыялоо жөнүндө сунушу менен ошол 93 мамлекет колдоого алынып, ошол күнүн тартып тоо күнү деп белгиленип келе жатат. Бүгүн дагы ошо биздин Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өзүндө борбордук аппаратта бардык түзүмдүк бөлүмдөр аркылуу жыйындар, ар кандай конкурстар, ошо тоолуу аймактар даңазалоо боюнча аткарылып аткан иш-аракеттерди элге жеткирүү боюнча ар кандай формада уюштуруу иштери, түшүндүрүү иштери, пропагандалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Мунун бардыгы ошол тоолуу аймактарга болгон өзүбүздүн ички дагы жергиликтүү бийликтин, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуруу болуп эсептелет. Ошондой эле мына 2022 жылдагы Кыргыз Республикасынын сунушу менен кайрадан эле ушул 2002 жылдагы демилгени колго алуу максатында экинчи ирет ошол тоолорго көңүл бурдуруу максатында тоолуу региондорду өнүктүрүү багытында дагы иш-чара уюштуруп өтүп, Бириккен Улуттар уюму Кыргызстандын сунушу менен тоолуу аймактарды колдоо багытында эл аралык тоо жылы деп да жарыялады. Ошондо Кыргызстанда дагы тоо экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланды. Ошондой эле мына ошонун аркасы менен эле Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын чечими менен тоолуу региондорду өнүктүрүү максатында 5 жылдык иш-аракеттери жарыяланып, 2023-2027 жылдарга ошонун жыйынтыгы менен тоо платформасынын кийинки
этабын ошо дагы Бишкек +25 деген чоң экинчи саммит өткөрүү дагы Бишкекте пландалып жатат, Кудай буйрса. Мына ошого карата дагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 237 жарлыгы 23 жылдын 15 сентябрда кабыл алынды. Ошо тоолуу региондорду өнүктүрүүнүн 5 жылдык иш аракеттери деген 23-27 жылдарга карата жарлыгы кабыл 23 жылдын 24 ноябрында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан 735 токтому кабыл алынып, анда жол картасы бекитилип, концепциясы бекитилип, 2023 жылдан 27 жылга чейин тоолуу региондорду өнүктүрүүнүн жол картасына ылайык ар бир министрликтерге, облустарга, жергиликтүү өз алдынчу башкаруу бийликтерине атайын ошо пункттар өздөрү дагы бекиткен, өздөрү карап чечим кабыл алган пункттар менен ошо Кыргыз Республикасынын аймагында тоолуу региондордун экономикалык, социалдык жана экологиялык көйгөйлөрүн чечүү, өнүктүрүү багытында азыр иш-чаралар кабыл алынган. Ошонун негизинде быйылкы биринчи жолку отурумда чукулдотот. Ошолордун кандай аткарылып жатат, кандай көйгөйлөр бар, кандай жардам бериш керек, ошонун баары ошо биздин жакынкы арада өткөрүлө турган жыйында чечилет. Жакшы. Эми тоо маселелерине токтололу агай. Кыргызстандын 75% тоолордон турат деп ары айтып келебиз. Тоолуу өлкөбүз деп айтып атабыз. Бирок эле ошол учурда биз тоолорду сакташыбыз керек да. Туура. Кыргыз Республикасы 4/3 бөлүгү жалаң тоолор менен капталган тоолуу өлкө болгондуктан бул тоолуу аймактар өзгөчө мына климаттын өзгөрүшүндө өтө аялуу, ошо кесепеттерге тез кабылуучу регион болуп эсептелет. Анда тоолуу аймактарда негизинен биринчи эле кезекте сууктан, ошо жашап жаткан калп, жакырчылыктан, кургакчылыктан жабыркашы мүмкүн. Себеби азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой акыркы жылдары ошо тоолуу аймактарда сел каптоолор, жер титирөөлөр, жер көчкүлөр жана башка кургакчылыктын кесепеттери билинип атат да. Ошол себептен азыр экосистеманын дагы климатка өзгөрүшүнө карата тигине карай жылышуусу байкалып атат да. Мисалы, жогору жактарында мөңгүлөр менен капталып жаткан жерлердин аянттары кыскарып, мөңгүлөр эрип атат. Мөңгүлөр эрип, ошол жерлер ачылып, тикесинен жылуу процесси жүрүп атат да. Өтө жактарда мурун эч нерсе өспөгөн жерлерге азыр өсүмдүктөр акырынан пайда болуп өсүп, төмөн жактары болсо кургак, чөл сыяктуу аймактарга айланып барат. Мунун баары тең эле ошол азыркы болуп жаткан климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери ошо тоолуу аймактарга тийип жатканын белгилейт да. Ошонун себептеринен эле жанагындай терс кесепеттерден ички миграция дагы өнүгүп кетет. Себеби суу ташкындар, жер көчкүлөр өзүнүн таасири менен ошол жерлерден жергиликтүү калктын дагы жашоо турмушу оорлоп, башка жерлерге которуш кетүү жактары дагы ишке ашат эмеспи? Ошондой эле мына ошол кесепеттерден кадимки эле жайыттардын дагы деградацияга учурушу, эрозиялар, ошонун баары менен биргелешип күрөшүү үчүн мамлекет тарабынан да ар кандай чечимдер кабыл алынып, мисалы ушул эле жол картасынын негизинде 22 жылы башталган Жашыл Мурас улуттук компаниясы дагы. Ошол тоодогу эрозияларды сырткары көрктөндүрүү, жашылдандыруу, жашыл аймактарды кеңейтүү, эртеңки келечек муунга Кыргыз Республикасынын аймагын
жашыл аалам катары өткөрүп берүү. Ушул багыттарда Жашыл Мурас улуттук компаниясы дагы ишке киришкен да 22-жылы. Ошондо республика боюнча 4,5 миллион көчөт бактары отурулган. 2023-жыл болсо 7 миллион деп багыт алып көчөт отургузуу маселеси Кыргызстандын бардык аймагында. Жалпы жыйынтыгында 7,5 миллион көчөт бактарактар отурулган. Быйылкы жылы 8 миллион деп пландалган болсо, мына ушул бүгүнкү күндө азыр 8 миллион 113 миң көчөт отургузулду. Бул дагы ашыгы менен аткарылды. Дагы 25 декабрга чейин күзгү көчөт отургузуулар бар. Ошолордун жыйынтыгы эсепке алынмай калган көчөттөрдү эсепке алуу менен жалпы бардык облустун чектеринде, министрликтин чектеринде биз ушул Жашыл Мурас улуттук өнөктөштүгүн жыйынтыктайбыз да. Мунун баардыгы ошо тоолуу аймактарды сактоо максатында жүргүзүлөт. Климаттын терс кесепеттери менен күрөшүү максатында жүргүзүлүп жаткан аракеттер. Ошол менен бирге тоолордогу таштандыларды, калдыктарды тазалоо иштери да сиздердин көзөмөлүңүздөрдө. Туура айтасыз. Бул багытта дагы быйыл биздин жаратылыш ресурстары экология техникалык көзөмөл министрлигинин атайын буйругу чыгарылган таза тоолор деген. Бул ушу тоолуу аймактарда өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында ушул таштанды маселесин көйгөйлөрдү ошо жеринде чечүү, ошол коомчулукту уюштуруп, алар менен биргелешип иштерди жүргүзүү болгон. Мына быйылкы жылдын ноябрына чейинки маалыматтарга ушул багытта 6 миң тоннадан ашык таштандылар чыгарылды. Мунун баары ошо атайын таштанды төгүүчү полигондорго жеткирилип, мунун баары эми жыл сайын уюштурулуп, биз дагы ошону көзөмөлгө алып атабыз да, себеби акырынан үйрөтпөсөк болбойт. Эл журтубуз дагы мына Ысык көлдө президентибиздин атайын жарлыгы менен Ысык көлдө кечиктирилгис чаралар кабыл алынып, анда да жана желим маштык пластиктер менен күрөшүү боюнча биринчи иштер ошо Ысык көлдөн башталды. Элдер дагы, жергиликтүү элдер ошонун баарына көнүп, туура кабыл алып, анан биринчи кадамдар башталгандан кийин ошол таштанды кайра иштетүүчү ишканаларда Ысык көл аймагында биринчиден ишке кирише баштады. Ошондой эле мына азыркы жаңы маалыматтарга ылайык Нарын шаарында дагы ушундай таштанды иргөөчү ишкана курула баштап атат. 9 миллион деп суммасын айтышты. Бизде болсо Бишкек шаарында болсо чоң өлчөмдөгү кайра иштетүүчү, анан ошо пластиктерден бир нерселерди кайра иштеп чыгаруучу заводдор жасалып курулуп жатат да. Мунун баары биринчи көбү биз өзүбүздөн башташыбыз керек деген маселе да. Эми тазалаган жер таза эмес, булгабаган жер таза деген маселени элдин бардыгына жеткириш керек. Себеби кыргыз эли төрөлгөндөн баштап эле, уңгусунан баштап эле илгертен бери эле табият менен таза мамиледе болууну Манас-Атанын осуяты катары кабыл алып келгенбиз. Тазалыкты, жаратылыш менен таттуу мамиледе болууну биринчи орунга коюп, ушуну идеологиябыз эми бар да биздики. Ошону эле өнүктүрүп кармап кете бериш керек. Эң сонун жакшы чакырык болду. Ооба, негизи ата бабаларыбыз айтып келген эмеспи, көчүп конгон эл болгондуктан келген жериңден кеткен жериң аруу болсун деп, өзүнүн дайыма ошол конушун тазалап жүрүп отурганда. Эми дүйнөдөгү тоолуу аймактарда өскөн өсүмдүктөрдүн 20% ушул дүйнөнүн калкынын, миллиардка жакын калкынын 80%-на чукул тамак ашын камсыз кылат экен да. Ошо тоолордо 25%га чукул биотүрдүүлүктүн курамы жашайт. 28%га чукул токойлуу өсүмдүктөр каптаган. Ушунун баары тоолорго жөн эле пайдаланылышы эмес, ага кам көрүүнү дагы эскертип турган маселе болуп эсептелет да. Ооба, туура. Туура.
Эми сиз айтып өткөндөй эле ушул тоолордун аман эсен сактоо ар бирибиздин мойнубуздагы чоң милдет. Анан жогоруда жакшы дагы бир чакырык жасап өттүңүз. Албетте бул нерсенин баардыгы тең биздин көрөрмандардын жадында болуш керек деген ойдобуз. Ишиңиздерге ийгилик анда. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Бар болуңуздар. Бизде бүгүн Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармасы